Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Эсептөө палатасы Ош шаарынын бюджетинин аткарылышы жөнүндө жүргүзгөн текшерүүсү жыйынтыкталды. Анын натыйжасында 2023 жылы Ош шаарынын бюджетинен финансылык кемчиликтер, мыйзам бузуулардын көрсөткүчү 5,5 миллиард сомдон ашкан. Биз бүгүнкү эфирде Кыргызстандын экинчи ири шаары болгон Ош шаарынын бюджетине жүргүзүлгөн эсептөө аудиттик текшерүү тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде конокто эсептөө палатасынын аудитору Рыскулиев Бадакшан мырза. Бадакшан мырза, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Бадакшан мырза, алгачкы эле суроо мына 2023 жылдагы Ош шаарынын бюджетин эгер алып карай турган болсок, анда көрсөткүч 3 миллиард 224 миллиондун айланасында акча экен. Анан мыйзам бузуулардын көрсөткүчү 5,5 миллиард сомдон ашып атат да, бул ошол бюджеттен да көбүрөөк сумма болуп атат. Эмне себептен ушул боюнча бир түшүндүрмө берип анан улантсак. Туура баамдаптырсыз. Аудиттин жыйынтыгында 5 миллиард 658 миллион сомдук каржылык тартип бузуулар болуп аныкталган. Ал чындыгында эле Ош шаарынын жылдык бюджети 3 миллиард болсо, эми үчүн 5 миллиард 658 миллион болуп кетти дегенге биз мындай түшүндүрөт элек. Бул өзүнүн 3 миллиард бюджетинин ичиндеги каржылык бузуулардан башка дагы мурдатан алынган 5 субкредиттер болгон да. Ошол субкредиттердин убагында учетко коюлбай, эч кимдин отчет алынган эмес, эч кимден. Отчет болгон эмес. Ошол отчетту деген алар бири-бирин ышылдап атышат. Борбордук казначействого горфнадзор, Оштун горфнадзор деп биз жүргүзбөйбүз, борбордук казначейство. Казначейство айтат, өздөрү жүргүзүш керек деп. Ошо менен анын учету болгон эмес да, ошонун учетко алуу жөнүндө деп тартип бузуулар деп чыгарып атабыз. Бадакшан мырза, мисалы эсептөө палатасынын мындай жергиликтүү бюджеттерге жүргүзгөн аудиттик текшерүүсү, анын ичинде ушул Ош шаарынын бюджетинин аткарылышына жүргүзгөн аудиттик текшерүү бул канчалык маанилүү? Бул деген негизи биздин эсептөө палатасынын конституциялык мыйзамынын 5 статьясына ылайык биз республикалык бюджетти жана местный бюджеттерди текшергенге биздин милдеттүүбүз. Ошол себептен 2024 жылдын планына ылайык биз 2023 жылдагы Ош шаарынын бюджетинин аткарылышына аудит жүргүздүк да. Ошол аудиттин жыйынтыгы 24 жылдын ичинде жүргүзүлгөн жана жакын арада ошол Ош шаарынын бюджетине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы эсептөө палатасынын кеңешинде каралып, чаралар көрүлүп атат. Аудит негизи эле кандай максатта, эмненин негизинде жүргүзүлдү? Аудит эми биздин аудиттин милдети бул ошол бюджеттик каражаттардын, мамлекеттик мүлктөрдүн туура пайдаланышуу, рационалдуу пайдаланышуу, эффективдүү пайдаланышына, ошонун туура эмес жактарга жумшалып кетпешине биз көз салып турушубуз керек да. Жылда пландын негизинде ар бир мекеме ошол пландык аудиттен өтүп турат. Айтсаңыз, ушул Ош шаарынын бюджетин текшерүү боюнча аудит канча убакытка созулду негизи эле? Ош шаарынын бюджети өзүң жана башында айтып кеткендей 3 миллиард сом болсо бюджети, бул деген өтө чоң иш чара. Ошон үчүн биз 4 айдын ичинде бул аудитти жүргүзүп бүттүк. 2023 жылы Ош шаарынын бюджети боюнча кирешелер 92,7% гана аткарылганы айтылды. Мунун негизги себептери эмнелер болду? Ооба, туура. Бул себептери негизи киреше бөлүгүндө ушундай аткарылбай калган себебинин эң биринчи себептери бул учеттун начар жүргүзүлгөнү да. Учеттун начар жүргүзүлгөнү ошол ар түрлүү тармактардын өзүнүн ишин рационалдуу, эффективдүү жүргүзбөгөндүгүнүн кесепетинен бул аткарылбай калгандардын ичинен эң көп бул 55%га гана аткарылган бул ижарадан түшкөн акчалар да, жана базардан түшкөн акчалар. Андан сырткары ар кандай мекемелердин жерлерди берет, площадьттерди берет, аянтты имараттарды, аянттарды берет. Ошолордон түшпөй калган акчада, бул түшпөй калган акчанын себеби бул учет жүргүзгөн эмес.
кагаз жүзүндө дагы электрондук вариантта да жүргүзгөн эмес да. Эми бул жүргүзүлбөгөндүн себеби ошол да. Учет жок жерде ар кандай туура эмес пайдалануу, кымырап алуу маселелери болушу мүмкүн да. 5,5 миллиард сомдон ашык көрсөткүч суммага жетип атат ушул сумма. Бул негизи ири көлөмдөгү сумма да. Анан сиздер аудиттик текшерүүнүн натыйжасында ошол кайсыл тармактарда, кайсыл булактарда көбүрөөк кемчилик байкалгандыгын аныктадыңыздар? Мен текшерген мекемелерден эң көп чыккан былтыркы 2022 жылдын бюджетин караган учурда транспорт министрлигинде да ушундай кемчиликтер табылганда 5,7 миллиард сомдук тартип бузуулар. Алда деле ошондой кемчиликтер эми мисалы үчүн Оштун бюджети менен Оштун бюджетиндеги расходдор менен транспорт министрлигинин расходдору башка. Транспорт министрлигинде негизинен жол курган. Бүтүндөй республика боюнча. Жол фондусунан кеткен акчалар республика боюнча. Жол куруудан кеткен чоң кемчиликтерде ал жерден да 5 миллиард 700 миллион сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Ал тартип бузуулар боюнча укуктук баа берүү үчүн генералдык прокуратурага жөнөтүлгөн. Ошол жерде азыр тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Балакшан мырза, мисалы мынакей сиздер эсептөө палатасы аудитордук текшерүү жүргүзөсүздөр, анын натыйжасында жергиликтүү бюджеттерде ушундай кемчиликтер, мыйзам бузуулар аныкталып жатпайбы? Негизи эле ушул мындай аракеттердин алдын алуу максатында жергиликтүү бийликке сиздер мындай бир сунуш бересиздерби? Кандай ой пикириңиздер менен бөлүшөсүздөр алар? Себеби буга чейин бир нече ирет жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүнүн натыйжасында деле баягы миллиондор, миллиардтар мыйзам бузуулар аныкталып келет да. Эң туура айтасыз. Сөзсүз түрдө биз деген мисалы үчүн Оштун жанагы 3 миллиард, 5 миллиард 658 миллион сомдук тартип бузуулардын 2 миллиардын бюджетке кайтаруу болсо, кайтаруу керек болсо, ошонун азыркы учурда 35 миллиону гана кайтарылган. Бул 5%-тан жетпейт да, ошол табылган. Бул деген ошол жергиликтүү бийликтин, мэрдин орун басары, мекеме жетекчилеринин бул кайдыгер мамилеси. Эсептөө палатасынын жүргүзүп аткан иштеринечи кайдыгер мамилеси, ошол биз берген сунуштамалар жөнөтүлөт, аткаргыла, могуларды кайтаргыла деп жөнөтөбүз. Ал аткарылбай калат да. Анан биз деген ал ошол аудируемый объект менен эле эмес, биз жогорку кеңеш менен да иштешип атабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети менен, министрлер кабинети менен аларга дагы информация жөнөтөбүз, президентке да информация жөнөтөбүз. Анан эң негизгиси биз генералдык прокуратурага ошол укуктук баа берүү үчүн ошол информацияларды беребиз толугу менен. Бул информациялар биздин көзүбүз жеткен, мисалы үчүн укуктук баа берүүгө туура келе турган гана материалдар жөнөтүлөт. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, 5% кайра калыбына келтирилди депчи, ал кайсыл тармактардагы акчалар кайра калыбына келтирилди? Ал деген көпчүлүк учурда жанагы жана айтпадымбы башында, жана 5 субкредиттер депчи, ошолордун эсебинен булар оборудование сатып алышкан. Мекеме оборудование сатып алып, ал оборудованияны деген белгисиз себептер менен муну жеке менчикке чыгарып кетишкен да. Жеке менчик бир осого мекеменин жетекчисинин буйругу менен баланстан баланска өткөрүлүп берилген суммаларда ошолор кайта кайтарылды. Андан сырткары недостача денежных акча каражаттар боюнча, негизги каражаттар боюнча болгон жетишпестиктер ордуна коюлду да. Чыгаша жана социалдык багыттагы каражаттар боюнча айтсаңыз, мисалы кайсы бөлүгү толук аткарылган эмес деп белгенде, кайсы тармагында каражаттар мындай толук колдонулган эмес? Эң көпчүлүгү бул эми социалдык коргоо тармагында да, социалдык коргоо тармагында эң эле аз чыгаша болгон ошо 83,9%. Бул эми жана башында айтып атпайбызбы? Киреше бөлүгү толук түшпөсө, киреше жок болсо чыгаша кайдан болот? Ошол чыгаша ошол себептен ошол социалдык тармактарга аз каржыланган негизинен. Эгер баягы жалпылап цифра менен айта кетсеңиз? Цифра менен айта кетсек,
жергиликтүү бюджеттин чыгарша бөлүгү 91,8% аткарылган. Такталган план 3 миллиард 224 миллион 224 миң сом. Иш жүзүндө 2 миллиард 958 миң 841 миң сом. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 96% аткарылган. Такталган планы 493 миллион 661 миң сом. Коргоо тармагы 56 гана процентке аткарылган да. Такталган планы 7 миллион 643 миллион сом. Аткарылганы 4 миллион 332 миллион сомго. Экономикалык маселелер боюнча 87%ке пайызга аткарылган. Эс алуу, маданият, спорт тармагы 94%ке, билим берүү тармагы 88%ке, жана айткандай социалдык тармактарга, социалдык коргоо тармагына 83% жумшалган. Балакшан мырза, айтсаңыз, мынакей бул тармактагы каражаттардын сиздер эми аудиттик текшерүү жүргүздүрүңүздөр да, Ош шаарынын бюджетиндеги негизи эле баягы тармактагы каражаттардын толук пайдаланылбай калышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Толук пайдаланылбай калышы Эмнеге алып келет бул максаттуу баягы пайдаланылбай калганы? Максаттуу пайдаланбаган деген бул өтө чоң, Кандай кедергилери бар? өтө чоң каржылык тартип бузууга кирет. Мындай максатсыз пайдаланган суммаларды биз түзөн эле укуктук баа берүүчүн укук органдарына жөнөтөбүз. Эсептөө палатасы мындай жагдайдын алдын алуу үчүн кандай чараларды сунуштап жатат? Негизи эле эми баягы мыйзам бузууларды, каржылык, финансылык кемчиликтер кайталанбаш үчүн, себеби жылда эле ушул нерсе болот да, Туура айтып атасыз. Жылдан жылга эле кайталанат. Мисалы үчүн бүгүн эле биз Бишкек шаарынын бюджетинин аткарылышы боюнча кеңештин отуруму болуп өттү. Ошол отурумда 3-4 жыл мурунку болгон кемчиликтердин баардыгы кайра кайталанып атат да. Эми биздин максатыбыз деген баягы барып эле кемчиликтерди таап, анан ошол мекемелердин жетекчилерин эсеп кысап боюнча кызматкерлердин жазалаш эмес. Биздин максатыбыз бул практикалык жардам бериш. Көпчүлүк учурда биздин кызматкерлер ошол кеткен кемчиликтерди ордунан тууралап, түздөп, учеттоңдоп, учетту калыбына келтиргенге чейин кей жумуштарды жасап беришет да. Анан жылдан жылга кайталанып аткан кемчиликтер ошо кайталанып атат. Ошону биз эми мүмкүн болушунча жана башында айтып кеткендей жогорку кеңешке, министрлер кабинетине, ошол жетекчиликтерге кайрылып атабыз, ошол кайталанбасын. Сиздердин мынакей эсептөө палатасынын маалыматын карасам, биз жогоруда белгилегендей 5 миллиард 658,9 миллион сом суммада мыйзам бузуу кемчиликтер аныкталган экен. Негизи эле мындай жалпы алып карасак, бул ушул эми ири көлөмдөгү акча деп атпайлыбы? Бул суммадагы каржылык уюштуруучулукпу же бухгалтерлик кемчиликтерби, эмне себептен ушундай кайталанып атат да баягы? Негизинен бул жерде 3 миллиард жана 5 миллиард 658 миллион деп атпайбызбы? Мунун баары тең эле жебичи алган акчалар эмес. Эми туура түшүнүш керек. Бул жерден бухгалтердик учеттун туура эмес жүргүзүлгөн кеткен кемчиликтер, процедурный деп коебуз да, процедурный кемчиликтерге кирет да, көпчүлүк суммасы. Анан муну түз эле 5 миллиард сомду ошол мэрия же мэр же вице-мэр же мекеменин жетекчилери, башка кызматкерлер жебичип алды дегенден алыспыз. Бул бухгалтердик эсептен кетип аткан кемчиликтерде көпчүлүгү суммасы. Мыйзам боюнча эсептөө палатасы бул ушул бюджеттеги аудиттик текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгын сиз жогоруда белгилегендей башкы прокуратурага гана жөнөтүп чектелесиздер да, бирок прокуратура мындай бир баа берет, анан бирок мындан кийинки аракеттер кандай болуш керек? Ушинтип баягы мыйзам бузуулар, финансылык кемчиликтер аныкталганы менен прокуратурага жөнөтүп гана токтолуп, ушинтип кайталанып келе береби? Кийинки кадамдар кандай болот? Жок, биз генералдык прокуратура менен башка укук органдарына жөнөтүлгөн материалдар боюнча биз акт сверка жүргүзүп турабыз. Акт сверка жүргүзөбүз алар менен. Кайсыл иштер сотко өттү, кайсы иштер кыскартылды, кыскартылса эмне себептен кыскартылды дегендей маселелер коюлат. Квартал сайын алар менен тактоо иштери жүргүзүлүп турат. Бул жогорудагы сумма боюнча кандай чечимди күтүп атасыздар башкы прокуратурадан же болбосо башка укук коргоо органдарынан?
эми биз эми укук органдарына кандай чара көрөт деп биз алдынан айта албайбыз. Биз ошол укуктук баа берүү дегенди укуктук чоң катачылык кеткен суммаларды гана беребиз. Мисалы үчүн 5 миллиард сомдун баардыгын бере албайбыз. Анткени деген ал жерден оңдоло турган маселелер бар. Ошол жерден мисалы үчүн биздин көз караш боюнча, биз эми юрист эмеспиз да, биз экономистпиз, финансистпиз. Биздин көз караш боюнча одоно кетирилген кемчиликтери боюнча гана жөнөтүп атабыз. Эми ал укук органдарынын иши. Анан ошолордун тергөөнүн жыйынтыгын күтөбүз. Айтсаңыз, бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук боюнча эң типтүү каталар эмнелер бул жолку аудиттин жыйынтыгында? Типтүү баягы. Эң эле көп каталыктар бул деген дебитордук, кредитордук карыздарын жашырып коюу да. Дебитордук карызды жашырып коюу деген эмне? Дебитордук карызды жашырып коюу деген бул бара-бара ошол дебитордук карызды өзүнүн пайдасына пайдаланып коюу эмеси бар да. Өзүнүн кызыкчылыгы. Өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кое турган Баягы кызматтык абалынан кыйынаттык менен пайдалануу. Ошондой болушу мүмкүн. Экинчи дагы дебитордук, кредитордук карыздардын жылдан жылга өсүп атышы да, өсүп атышы. Анын үстүнөн эми иштеп атышат. Андан сырткары бизде деген жанагы негизги каражаттарды учетко албай койгондугу да. Учетко албай жүрө беришет. Ал жерден дагы чоң катачылыктар кетип атат. Бул эми бухгалтердик учеттун туура эмес жолго коюлгандыгы да. Текучество кадров, бухгалтердик мындай билимдүү бухгалтерлар, эсепчилер, финансисттердин аздыгы, текучество кадров 1 ай 2 ай иштеп эле кетип калат. Анан ошо менен такай иштеген финансисттер, бухгалтерлар жок. Ошонун себебинен да болушу мүмкүн да. Сиздер ушул баягы кадр маселесине такап атпайсыздарбы? Эксперт катары ушул мекемелерге, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кеңеш бересиздерби? Ушул бухгалтердик демек аксап жатасыңар, алмаштырыш керек же башка аракеттерди көрүш керек деген сыяктуу. Ооба. Биз сөзсүз ал жөнүндө айтабыз. Ошол бухгалтердик экономика жагына, бухгалтердик учеттун жүргүзүлүшүнө кеңири көңүл бурула деп жетекчилергечи. Бизде бухгалтердик учет боюнча деген закон бар да. Ошол бухгалтердик учет жөнүндөгү закондо бул бухгалтер эмес, биринчиден ошол мекеменин жетекчиси ушул бухгалтердик учеттун жүргүзүлүшүнө эң биринчи милдеттүү, жоопкерчиликтүү да. Ошол киши жооп берет, жетекчиликчи. Ал жетекчилер көпчүлүк учурда бул милдет бухгалтерга деп жүктөп коюшат. Бухгалтерди деген ошол жетекчи деген көз салыш керек. Анткени деген право первой подписи, биринчи кол коюу укугу бар да. Финансылык документтерге. Биринчи ошол киши финансынын пайдаланышына биринчи жетекчи жооп берет. Түшүнүктүү. Ош шаарында сиздер мынакей аудиттик текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик сатып алуулардагы кемчиликтер кандай аныкталды? Ал жакта кандай мыйзам бузуулар байкалды? Кайсыл ишканалар экенин көбүнчө? Ооба. Бул жерден эми сатып алуулар боюнча ишканалардын баарында эле процедуралык кемчиликтер бар. Процедуралык кемчиликтер бар. Закон жылдан жылга эле жылдар өзгөрүп атат. Сатып алуу боюнча Кыргыз Республикасынын закону жылдан жылга өзгөрүп атат. Ошол өзгөрүү боюнча эми ал сертифицированный кызматкер керек да. Ал Минфиндин астындагы окуу жайы бар, ошондон өтүп, сертификат алып, ошол сертифицированный работник гана сатып алуу иштерин жүргүзүш керек. Көпчүлүк мекемелерде андай сатып алуу боюнча кызматкерлер жок. То есть билимсиз адам келип алып сатып алууну жүргүзүп атат да. Ошол кезде процедуралык кемчиликтер кетет. Андан сырткары одоно кемчилик бул сатып алуу законун пайдаланбай эле түз сатып алууларга жол берилген учурларда болот. Ал учурларда биз бул түздөн түз мыйзам бузуу болуп так эсептелет. Түздөн түз мыйзам бузуу болуп атат. Түздөн түз мыйзам бузуу болгон учурда биз укук органдарына кайрылып атабыз. Укуктук баа берүү үчүн. Мүлктү туура эмес пайдалануу жана товардык, материалдык балуулуктардын жетишпестиги маселеси кандайча аныкталды? Бул жерде мүлктү демекчи ошол курулган батирлер баягы Ош окуясы болгондо, Ошту кайра калыбына келтирүү боюнча көптөгөн квартиралар элдерге берилген, 560 квартира. Ошол квартиралар эми элдерге таратылып берилип,
ошол эле учурда ошол алар эми таратылып берилгенден кийин алар деген ордер алып менчиктештирилип кеткен да. Эми ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн ошол 560 үй бүлөнүн менчигине айланып калган. Ошол учурда бул мэриянын учетунда да жүрөт да, балансында. Ошолорду чыгарып учеттон чыгарыш керек да аларды. Түшүнүктүү. Бадакшан мырза, айтсаңыз, мынакей эсептөө палатасынын сунуштарынын негизги багыттары кайсылар болду? Эсептөө палатасынын негизги багыттары ошол бюджеттик каражаттардын, мамлекеттик менчиктин эффективдүү, натыйжалуу, туура пайдаланышына негизги багытты, негизги басымды ошого жасайбыз. Бул аудиттин натыйжасында Ош шаарынын мэриясы жана тиешелүү органдар кандай чараларды көрүш керек? Себеби баягы кайра кайталанбаш керек, деме бул мыйзам бузуулар, финансылык кемчиликтер 5,5 миллиарддан ашык сумма, эми чоң көрсөткүч да. Сиз мындан тышкары ушундай эле мындан да чоң көрсөткүч транспорт министрлигинде, энергетика министрлигинде аныкталды деп айтып атасыз, бирок алар республикалык деңгээлде иш алып барышат, бирок шаардын ичиндеги бул көрсөткүч чоңураак болсо керек менимче. Анан негизи эле ушундай кемчиликтер кайталанбаш үчүн аларга кандай сунуштар? Биз бул аудиттин жыйынтыгы боюнча Алардын кийинки кадамы кандай болуш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз, кийинки кадам. Эсептөө палатасынын кеңешинде каралат бул маселелер. Каралып, анын негизинде биз сунуштамалар жөнөтөбүз. Кыргыз Республикасынын президентине, министрлер кабинетине, жогорку кеңешке жана мэриянын өзүнө. Андан сырткары укуктук баа берүү үчүн айтып атпаймынбы, генералдык прокуратурага жөнөтүлөт. Ошол сунушту бизди берген сунуштамаларды аткаруу боюнчачы, ошол кеткен кемчиликтерди жоюу, кеткен кемчиликтерди жоюу боюнча. Сиздер жүргүзгөн аудиттик текшерүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга, мэрияларга, анын ичиндеги райондук деңгээлдеги шаарлар негизи эле ошолорго кандай жардам берет? Алар кандай аракеттерди көрүш керек? Кандай жардам берет сиздердин аудиттик текшерүүлөр? Биздин аудиттик текшерүүнүн жыйынтыгы көпчүлүк учурда бул жетекчилердин баягы кайдыгер мамилеси болуп калат да. Биздин берген аудиттин жыйынтыгы боюнча отчетту көпчүлүктөр деле карап деле койбойт окшойт ушулчу. Таанышып деле койбойт окшойт. Ошол боюнча эмне үчүн кайталанып атат? Ошол мурунку отчетту баа берип, ошол отчетто биздин сунуштарды убагында так аткарып эметсе, мүмкүн ошол кемчиликтер кайталанбайт беле деген ойда. Бадакшан мырза, мисалы жалпысынан алганда Ош шаарынын бюджетиндеги кемчиликтерге сиз кандай баа берет элеңиз? Менин жеке оюм бул Ош шаарынын мэриянын жетекчилигинин 23 жылкы бюджеттик каражаттарды мамлекеттик мүлктү пайдалануу боюнча жүргүзгөн иштерине мен канагаттанарлык эмес деген баа берет элем. Бул 2023 жылга жүргүзүлгөн аудиттик текшерүү, ал эми ага чейинки жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүдөгү мыйзам бузуулардын суммасы канчага жетти эле? Если жаңылбасам, 1 миллиарддын тегереги болчу. Демек, бул жолкусу бир нече ирет көбүрөөк, Көп болуп атат. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Бадакшан мырза, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Рахмат. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт соңуна чыкканына байланыштуу күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү эфирде эсептөө палатасынын Ош шаарынын бюджетине жүргүзгөн аудиттик текшерүүсү тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто аталган эсептөө палатасынын аудитору Бадакшан Рыскулиев мырза болду. Сиздер эфирде ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.